Саламатсыңар балдар. Бүгін қырғыз тіл сабағынан машығу сабағын өтөбүз. Бұл сабақта өзүбүздү машыктырып көнүгүү иштейбиз. Биринчи көнүгүү. Тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бергиле дейт. Үч көпөлөк деген текстти окуганбыз, Ошол текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Окуя жөнүндө айтып беребиз. Кайсы каармандар катышкан? Окуя кайсы жерде болгон? Жана окуя болгон мезгил, ошол суроолорго жооп беребиз. Экинчи көнүгүү. Сөздөргө мүчөлөрдү улап, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Кандай мүчөлөрдү колдондуңар? Китеп, кыргыз, шаар, токой, окуу деген сөздөргө биз мүчө улашыбыз керек. Кандай мүчөлөрдү улайбыз? Китепкана, китепканачы, кыргыз, кыргызга. Ошентип шаар, токой, окуу деген сөздөргө мүчө улайсыңар дагы, аларга бирден сүйлөм түзүп чыгасыңар. Үчүнчү көнүгүү. Уңгу сөздөргө сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү улап жазгыла. Пайда болгон сөздөрдүн маанилери өзгөрдүбү дейт. Уңгу сөздөр, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр, мүчө уланган сөздөр деп бизге 3 бөлүккө бөлүп таблица берилиптир. Ошол жердеги уңгу сөздөргө мүчөлөрдү кошуп сөз жаратабыз. Уңгу сөздөр: гүл, гөдөн деген мүчөлөрдү коюп көрөбүз. Гүлгө, гүлдөн. Гүл уңгу, гө мүчө. Көпөлөк, төркө деген мүчөлөрдү коебуз. Көпөлөктөр, көпөлөккө. Көпөлөк деген уңгу сөз, ал эми төр мүчөсү. Ошондой эле кө дагы мүчөсү болот. Ошентип булут, мамиле, жооп азын деген сөздөргө берилген мүчөлөрдү коюп жазабыз. Ал сөздөрдүн кайсы бири уңгу, кайсы бири мүчө экенин ошол сөздөрдүн үстүнө белгилейбиз. Төртүнчү көнүгүү. Уңгу сөздөргө сөз жасоочу мүчөлөрдү улап жазгыла. Пайда болгон сөздөрдүн маанилери өзгөрдүбү? Бизге дагы үчүнчү көнүгүүгө окшоп таблица берилиптир. Уңгу сөздөр, сөз жасоочу мүчөлөр жана мүчө уланган сөздөр. Бул сөздөргө деле уңгу сөзгө мүчөнү кошобуз дагы. Айтып көрөбүз. Дос, лык, даш деген мүчө кошуш керек экен дос деген сөзгө. Бирок лык, дашты кошсок биз туура эмес болуп калат. Ошол кичине өзгөрүүлөр кирет дагы. Достук, достош деген сөздөр болот. Сөздүн маанисине карап мүчө коебуз. Оюн, оюн деген сөзгө чык, ып деп мүчө коюшубуз керек. Муну оңдоп, оюнчук, ойноп деген сөздөрдү жараттык. Ошентип канат, суу, ынтымак деген сөздөргө мүчөлөрүнү тууралап коюп чыгабыз. Бул сөздөрдү деле уңгусу, мүчөсүнү белгилейбиз. Ал эми үйгө тапшырма балдар. 5-чи көнүгүү, 23-чү бет. Силерди курчап турган кичинекей досторуңар жөнүндө китепче жасагыла. Сүрөттөрдү тартып, кооздоп, ырлардан, табышмактардан жазгыла. Өзүңөрдүн чыгармачылыгыңар менен кооз китепче жасап, анын ичине сүрөттөрдү кооздоп тартып, ырлардан, табышмактардан жазгыла.